Достор салам. Бүгүн Камаш айылында фаптын ачылышы болду жаңы эле. Анан мынакей ушул Абдреш аке 5 соттук жерин ошо өзүнүн менчик жеринен бөлүп берип, ушул фаптын ачылышына чоң салым кошкон инсандардын биринин жанында турам. Абдреш аке, ушул нерсеге эмне түрткү болду эле ошол боюнча мынакей сактап коелу, бүгүнкү күн дагы тарых болуп калат да. Анан биздин өзүбүздүн баракчага жүктөп коелу. Сиз ошо оюңузду угуп, анан бир эл менен бөлүшөйүн деп атам да. Birisinden sebep болгону эки айылга бет курганга Арис компаниясынан келишкен экен. Анан жер болсо баштайбыз, жер эме болсо курбайбыз деп, анан 2-3 проектти сунушташса керек. Ошо 2 проектти сунуштагандан кийин анан бир проекттин ошо жерди берелик дедик. Şu özüz kötüle gerek, elge jutka gerek, hizmet kılığım nezen, bizim ayıldı Tibet puntka çeyin, 3 kilometrege çeyin var. Böyle yaş ballar menen gelecekler ayki diyor varıp, bir önde transport var, bir önde yok, diyor var, ol var. Kendine rinalat, her dendile kapeli sayta kayta bazı kelgen edil al, yakşı değişti ölbeyt misal için. Ana o sebeplerden koy, şeyde tura alansıyla 5 sotuk yer. Soğupçuluk için berdik. Жақсы. Evet, kutu açılsın деп. Sizlerge de жақсы oldu. Açıldı, gelip şeylerden bugün ele gelişip kapeli salып жатыр, шеке келип жатыр. Hem günü иштеп турса. Жақсы. Жақсы болду. Сизге рахмат, фап кут болсун. Анан Абдреш аке мынакей айылдын элинин атынан мынакей ошол Арис өкүлчүлүгүнө жергиликтүү бюджеттен дагы 1 миллионго жакын акча бөлүп, ошолорго да ыраазычылык билдирип кетели, аксакалдары. Ошо Арис компаниясына рахмат, жана мен биринчиден айттым го, ошол биринчи Ариске рахмат. Ошо канча аракет кылса, акча бөлдүрүп, шеже ар бир салып атканда ар бир мемесин текшерип келип турду. Жана 2 таксыр. Ошолорго чоң рахмат айтам. Анан экинчиден бу жерде жанагы Мамет акеге ушулар элдер чогултуп жыйналышка катышып үйүнөн бирден чакырып чыгып турду. Казакеңе, Жазгүлгө, мына Сыргак сен ошол жерде катышып жүрдүң. Şu silege şeyde kim kol kavuşkısa şun bardın razıçlığını bildirem. Rahmat. Ya bay el biz el bolgondan keyin biz bayağı bir özü talap kılgan üylebиз, özü üstün bebe okuğuz sülbeybiz. Şu şeke жыйналышкада şu жарым саатка 1 саатка катыш десекте катыша албайт, катышпайбыз. Biz анан кийин келип талап кылып, анан бир нерсени айтып турабызса, ошон үчүн биз эки жактан билишибиз керек, талап кылганда билиш керек, өзүбүздүн жоопкерчиликте билиш керек. Туура Абдреш аке. 1 октябрь 2024-жыл. Мен дагы эстелик болсун деп Абдреш акедан интервью алып койдум. Абдреш акеге айтып атам, теги Таластыбыныкы ал область көрсөтүлөт. Мен болсо Баканга көрсөтөм деп. Мынакей бүгүнкү күн эртеңки тарых дейт. Абдреш аке ден соолукта болуңуз, оорубаңыз. Элдер өзүнүн ошо ден соолугун эле давленияларын өлчөтүш ушул жерге келип, эл үчүн кызмат кылып жүрүн пап. Мынакей сизге чоң рахмат. Көптөр өлүп, нарселер эмделсин, таза таза балдар болсун, сак балдар болсун. Мынакей апабыз да келип калды. Ачылыштан келаткан экен. Сиз да бир эки сөз айтып кет боюнча мынакей жер бөлүп бердиңиздер. Не дейин? Биринчи эл журтума ден соолук берсин. Ден соолук болсо баары боло берет. Иши кылып жакшылык болуп, мына бүгүн фаптын ачылышы болуп, баарыбыз сүйүнүп жүрөбүз. Ушул эл журтка рахмат, баары чогулуп отуруп келатабыз. Чоң ачкан кишилерге, ошо чоңдорго, акимдерге, айыл өкмөтүнө баарына рахмат. Силерге окшогон жаш балдарга бизди ушинтип тааныштырып атканга рахмат. Ден соолукта болуңуздар мынакей. Жакшы. Абдреш аке менен чоң рахмат. Ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар. Абдреш аке мээңиздер жакшы. Чай. Иштим, рахмат.